Assalamu алейкум ардактуу биздин көрүүчүлөр, арыбаңыздар. Адаттагыдай эле биздин берүүлөрүбүздө Кыргызстандын белгилүү кыргыз элинин мыкты уландары, кыздары жана ошолордун күнү бүгүнкүдө болуп жаткан актуалдуу иштер боюнча биз маектерибизди козгоп келебиз. Ар дайым ошолорду сиздер менен бөлүшүп келебиз. Бүгүн дагы ушул 2 күндөн бери бардык социалдык тармактардын бардыгында өтө актуалдуу болуп чыгып отурган Айбек Карымов агабыздын обону таандык. Түш көрдүм аттуу ыры ошол коомчулукта өтө чоң талкуу жаратып атат. Түш көрдүм ырынын сөзүн жазган кыргыздын белгилүү акыны Төкмө Шекербек Адылов жана обончу Айбек Карымов бүгүн биздин студияда конокто. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Саламатчылык. Кандай болуп атасыздар? Элдин эрмегине болуп, мындай өзүңүздөргө кандай нерселер болуп атат? Телефон чалуулар. Айбекке көнүп калган болуш керек. Мен көнүп калгам. Бул Түш көрдүм деген чыгарманы алып мындан туура 10 жыл мурун Шекербек мага келди. Аке, муну көрбөйсүзбү? Эми түш баягы түштү жазып кагазга түшүрүп келүү ыр менен. Мен окуп көрүп, чынын айтканда аябай ыраазы да болдум, таң калдым. Анан ушуну сиз жакшы обон салып ырдаңыз деп мага алып келди да. Анан Шекен угуп отурупчу, бул сонун тилек да. Жакшы сөз жарымырыс деген сыяктуу эле могу түш көрүүдө эми коем жакшы жакка жоорулуу деп эле анан сөздөрүн угуп отурупчу. Жакшылыкты айтып атпайбы? Кыргызстандын келечеги ушундай болуп калыптыр. Мына ушундай кумтөр жөнүндө сөз болуп атат. Жанагы качкан кеткен ажоолор, анча мынча кар өзгөйлөр, жанагы кечирип койгула кустуризация деген балекет. Агай, мен бул жерде бир нерсе кыстыра кетейинчи. Мен бул нерсени кече ушул мен сиздин концертиңизде өзүм дагы күбө болдум, муну уктум, ага чейин дагы укканба өзүңүздөн. Бул жерде сиздин ушул аткарган ырыңызда бүгүнкү күндөгүнүн баа дал келүүчүлүк бул кокустанбы, кокустан эмеспи, эмнегедир бүгүнкү болуп аткан иштерге кайра мындай ылайыкталып жазылып калган жокпу сөзү? Мындай нерсе келген жокпу? Жок. Мисалы 10 жыл мурун бул кумтөрдү алуу деген бул түшкө кирбеген нерсе эле. Ушул качкан президенттер келет эле, ушулар менен баягыдай бир сүйлөшөт эле, жанагыдай элдин ынтымагы, чек арабыз чечилет эле деген нерселерди бүгүнкү күндөгүндө тууралап койгон жоксуздарбы? Бул жагын Шекер айтсын да. Бул Нүке жакшы айтып атат, кечеде жазган экен. Бул жалбаттыктар пактан жакшы койгон экен деп. Анан мен башынан айтып берейинчи, баштан эле түшөм. Айбек агам өзү кечеге 14-түндө концерт коюп, мына жаңы дем деп. Анан абдан мыкты концерт болду. Бүт ошол акындарды чакырыптыр. Өзү ошол обон чыгарган, иштешкен акындарды чакырып, ар бирин тургузуп, ар бирине ыраазычылык билдирип, бул мен ушунча чыгармачылыкта жүрөм, бирок биринчи көрүп атам. Ошол акындардын көбү аталбай эле калып калчу да. Атын атаса куту сүйнөт деп, муну ар биринин өзүнчө баа берип, чакырып, сыйлап атканы бул Айбекенин өзүнүн бул чоң адамгерчилиги да. Анан ошондон башталып атпайбы бул түш? Ошол жерден айтылып, Айбекке айтып, мына бул 10 жыл мурда башталган дегенден, анан элге чыгып, ал жерде мамлекеттик канал эл тер дагы кайра өзүнчө жарыялап башталды да. Анан бул эми сиз айткандай, андай болуп кетсе, мына жерде китеп өзү 14-жылы чыккан. Газета мен тактап неме алып коеюн. 14-жылы газета KG басмакана окшойт бул жерде. Бишкек 2014-жылы өмүр термеси деген ушундай жакшынакай китепке чыккан экен башында. Ошол бетин көрсөтүп койсоңуз. Ушуну Үзүндү деп аткарбадыңызбы? Үзүндү аткарды. Анан ошон үчүн ала келдим, эл дагы меме да калбасын деп. Бул жерден түш көрдүмдү 14-жылы мен январда жазып, мына түш да. Ушул жерде бардыгы мына ушул жерде турат. Бул жердегинин Айбек ага мына
Олуттуу жарым эле аткарылды бул жерде, жарым эле, аткарылып калды чын айтканда. Кумтөр алынып атат. Бул жерде чек аралары такталганы, коррупцияны, криминал кошуналар менен мына ашналар акылга кезектешип калыптыр. Кошуналар жүрөгүн ачып калды деген эми элдин баары эле көрүп атат го дейм. Азыркы мезгилде мына соц тармактар күчтүү, тез эле көрөт. Анан мен муну 14-жылы чындыгында заман кыйын болуп турган, мен өзүм да жеке мындай кыйынчылыкта квартирадан квартирага жашап, Туңгуч, Аламеден 1, Ногу, Юг-2, анан кийин Антоновкага барып калгам. Улам кымбаттаган саат. Анан Элмирбек Раматылык ал бар болчу ал кезде. Анан ал мени издеп калчу да. Анан издеп барып калды. Эмне жоксуң? Жазбайсың, чыгармачылык, сен ушуга келгенбиз. Биз канча кыйынчылыкты өткөрдүк. Мына эми келген деди. Анан барды издеп барып калайт. Жакшы, Антоновка келип калсың. Бир аз жылсаң Аксыга барып каласың деп. Ушинтти да. Айынан ушундай намызыңа тиейин деп. Анан ошентип, жаз мына деп. Ошондо ушул жазылып анан Элмирге көрсөтчү элем жазган эле. Жаздым болобу десем. Ой, тилек да бул деген жакшы. Анан айттым, мен оюмду ушул Айбек аке турат. Ушул чыгарчудай болуп турат. Акынды эле жазып алып мынтип ойлонот. Кайсы оюнчуга ошону элесте деп. Анан ошентим дагы Алмаз деген досубуз бар, Адисаев, Элмирбек үчөөбүз анан Айбек экен Московскийде Ленинский роддун бет маңдайында офису бар болчу. Кышында ошол жерге кирип бардык бакылдап эле. Кирип барып анан мен жана тууган жер деген ырым көрсөтүп, ушу жол десем эле көрөйүнчү карап деле карап, сөзгө маани берет да ушунда мынтип, сонун экен, жакшы экен, мен көр, муну карайм мен деди, иштейин деп. Ошентип анан ал жерде бакылдашып отуруп кеттик. Андан кийин эле бир жумабы, 2 жума өтүп анан угуп көрчү, мен ушундай чыгардым деп анан жөнөттү. Ошо менен башталды. Анан мына Айбеккен өзүндө да жүрөт YouTube'да 15-жылы. 14-жылы чыккан го. Ошондой окшойт. Жок, 15 деп жүр, 15 жаштыра. Анан ким Шекер ага бул мындай болуп атат да. Бул чыныгы түш болгонбу же түш деген идея менен жаралган нерсе? Бул негизи менин чоң энемде ушундай бир касиет болгон бар да. Анан кишилерди дагы мындай көрчү. Канча деген ооруган кишилерди көрчү деп коем. Мен чоң энем көрбөй калгам, ал качан. Анан айыктырчу экенин уккам да, атамдан укканым. Ал атама өткөн, атам түшүндө мен ушундай түш көрдүм деп жоруп ушул болот экен деген нерсеге келчү эле да, атам да бар эле. Анан балким мен ошол мага өткөндүр, мен ошол мындай элестүү көрдүм, бирок ошону анан кийин ырга салып дагы мындай көркөмдөп денейттим да. Ушундай болсо экен, эми тилегем ушинтип эле жүрөбүз. Туура айтасыңар деген да. Ошол Обондун тарыхы жанагыдай сизде баягы толгону, ушуга баягы текстке, сөзүнө түшүү кандай болду? Сизге да кыйынчылык? Мындай болду да, жок. Мен жакшы текст, жакшы ырлар, оон жаратуудачы мага түйшүк деле жаратпайт да. Мисалы мен эсимде мунулардычы 1-2 сыйра окуп чыктым дагы комузду колго алып туруп элечи. Жер жүзүндө киши көп, кишилердин иши көп деп элечи. Башталды. Бир ырдап туруп жазып салгам. Анан тилек кылып атайын жазып туруп YouTube'га да койдук. Эми комментарийлерчи көп кеткен. Укмуш, просмотр деп коебуз го. Көрүүчүлөр да укмуш, угуучулар болуп, айткан тилегиңер ишке ашсын, оозуңарга май. Ушуга Кыргызстаныбыз өнүксө экен, өссө экен, оңолсо экен дегенчи нерселер, комментарийлер аябай көп жазылып жүрөт. Анан жүрдү. Эми биз деле ошо элдин адамыбыз, эл менен чогуу тилегибиз бир да. Жүрдүк. Түшөлөсүң, ушундай болуп кетсе экен деп, кээде Шекем менен жолугуп калдым. Шеке, атаң түшүң, баягы түшүң качан келет деп коем, тамашалапчы. Мына эми айтса бирөө, айтсаң айтат, жана сен айткандай бирөө бул экөө пахта коюп атат деп. Каяктан мен саргам тер жайлакта тааныбасам, тоонун башында чоңойсом, бизде пахта өспөйт. Булда Аксыда тоонун башында чоңойгон бар. Анан ошо кече бир 2 жылдан бери, 3 жылдан бери мына мамлекетте өнүгүү болуп, жанагындай
kumtör alındı, andan karasang tigi murunku ajolor menен диалог сүйлөшүүлөр, кошуналар менен жакшы мамиле, чек аралар чечилип атат. Ошонун баарынча угуп көрүп отурганан мен бир күнү буга чалдым. Эй шеке дедим, Эй Шекербек, келип атат окшойт. биздин сен экөөбүздүн ырдаган, сен көргөн түшүң мына ишке ашып келатат окшойт деп койдум бир жыл мурун. Анан Айбек ушундай деп калды. Анан андан кийин кече жакында эле концерттин алдында экөөбүз сүйлөштүк. Карачы көп нерсе ишке ашты. Аш элеги да бар, ашып келатканы бар, ашканы дагы бар. Кел ошону элдин алдына чыгып, сен концертке кел, бул да келем аке ошону кылалы деди. Концертке келди, анан мен ошо ичинен тандап туруп, жарымын өтө мындай багы уурчунду ишке ашкан нерселерди жыйнап аш электерин кошо элекмин. Бул жерде бар күйөрманыңыз катары мен көп концерттериңизге келем. Бул жеке өзүм үй бүлөм менен ар дайым келем. Бирок акыркы концертиңизде сизде кандайдыр бир салмак бар. Жалаң термелер, ошол эле жанагы Кубат Каракуловдун калемине таандык жанагы шүгүр деген ыр, мисалы бул керемет болгон экен, бул өзүнчө жакшы бир нерсе. Ошол жана Гүлүм айымдын дагы сүйүү ырларын өзүңүздүн жанагы устаттары, шакирттериңизге аткардырдыңыз. Бул дагы өзүнчө бир нерсе. Анан сиз эми токтолуп ушул дастан, терме, жалаң ушундай багы элдин оюн айта турган стилге өттүңүзбү? Босторгойлор кандай калдыбы деп? Ал адамдын жашы менен акырын жараткан күндө да өзүң ырдагың келбей калат экен. Көрдүң го жанагы лириканычы, сиз мага сүйүүнү үйрөттүң кайра деп атпайбы? Эми ошону монтип туруп алып ырдагым келбей калды. Азыр жаш келип калыптыр. Күнгөдө өтүп атпайбы Айбек? Уже күн жаратып, мондай жакшы бир позитивдүү нерселерди. Анан терме деселе мындай кошок кылып арманды ырдагым келбей калды. Жакшылык, канча жакшы сөздү ырдасаң, жакшыны ырдасаң, жакшылык келет экен. Ошон үчүн жарым ырыс да. Ошол эл ичинде жаманыңар мен бармын шүгүр деп бир мындай бир таасир азыркы бүгүнкү күндө биздин жаштардын дагы интеллект деңгээли жогору да, мындай китеп окубаса дагы маалыматы кенен. Бул нерсени ар ким өзүнүн жүрөгүнө баа жакын алды. Ал бул түш боюнча баардык Кыргызстандын сиздин көргөн ушул көрөрмандарыңыздын ичинде чоң талкуу болуп аткан нерсе. Кече күнү ушул биздин белгилүү журналист айым Чынара Капарова диктор, ал өзүнүн пикири менен чыгарды. Ошо менен эле бизде мамлекеттик кызматкерлердин дагы ушул өздөрүнүн постторуна чыкты да. Бул өтө чоң көрсөткүч болду. Анан өзүңүздөрдө ушунчалык болот деген күтүү болдубу бул ырга? Бүгүнкү кечеки 2 күндөгүдөй элдин баягы буга кылган мамилеси ушунчалык катуу болот деген болдубу эле сиздерде? Себеп дегенде бул 10 жыл мурун чыгып атпайбы? 10 жыл мурун баягы улама керектүү киши, баягы караган кишиге көрүнүп турган да. Кечекиден баштап бул уже актуалдуу, жалпы Кыргызстан ичинде жүрүп аткан маселе болуп атат. Мен айта элем Шеке, жакшы тилек кылып, тилектин батанын ишке ашышынын мындай бир жылдызы, жарыгы көрүнүп калгандыгычы мына ушундан байкалып атпайбы? Эгерде монол нерсе ишке ашпай, кумтөрдө эле ишке ашпай, өлкөбүз өнүгүү жолуна түшпөй, баягыдай эле монтип эле састан чыга албай, бирибиз жамандап, бирибиз нары кубалашып, бери кубалашып, жарымыбыз пикетте, жарымыбыз да бир жакта болуп жүрө бергендечи, мен бул ырды ырдай албайт элем. Кечеги концертимдечи. Анда айтмак да, Айбек, эмнени ырдап атасың дешим келет. Келбейт, болбойт. Бул туура эле Айбек айтып аткан. Бул чыкканда да кээ бирөө мен жазып өткөндө дагы каяктагы не ушу болмок беле деп айткандар да болгон. Комментарийде бар, түшүң түлкүнүң болду. Түшүңдү деле жазып бересиң деп деле айткандар болгон. Анан мен эми бул тилек кылсак
дайым эле ушу жок болду, Кыргызстан болбой калды дей бербей бир тилек кылалычы деп. Бирок ошону эми мен иштеп аткан азыркы жетекчилерди мактап же өзүбүз отуруп алып муну мактанып биз үчүндүк деген кеп эмес. Бирок муну эл дагы билет окшойт. Кечээ Айбек ырдап атканда ар бир сөз токтолгондо эл кол чабат. Ал кол чабып аткан белгиси ошол ушу болуп атат деген нерсе. Ошол деп ойлойм да. Анан өзү бул бүгүнкү күндөгү ушундай дал келүүчүлүк, ошол ырдын тизмегинде дагы баягыдай кезеги менен бизде мына бул акыркы 4 жыл эми бизге деле тарыхта чынын айтканда биз башка жаңы бийликтин, жаңы замандын тарыхы. Ушул ырдагы баягы саптар дагы баягы кезеги менен жана болуп аткан иштин так туштарына келип атат да. Туура айтасыз. Менде кандайдыр бир дагы шекшилүү болуп атат. Тама карасаң эми мисалы муну кече жаза койгон жок да. Ошону айтам. Өзбек, тажик туугандар деп мына ээрип калган кез экен. Өткөн жерин Кыргыздын берип салган кез экен. Чек арада чатактар чыкпай калган кез экен деген. Муну 10 жыл мурун жазып атат. Анан эми ошо да илгери түштү жорuganda да Кыргызда түштү жору кандай түш болсо дагы жакшылыкка жорусаң бул аткарылат. Анан кече мен түш көрдүм, ак бозат минип алып тоону көздөй чаап кетип аттым деп тамашалап коюшсат элечи. Мындай бир энергия да бул. Менде да ушул суроо болуп атат да. Мисалы түштү дагы баягы жакшы көргөн, жакшы жоруяла турган, мисалы айтылуу биздин Аксылык Нүзүп атабыздын дагы өз түшүн өзү жоруган, бул тарыхыбызда жазылган. Түшкө маани бересизби өзүңүз? Өтө да. Өтө маани берем. Жакшы түш көргөндө аялыңа да айтпа дейт го. Жакшы тилек кылып, анан кийин бир убакыт өткөрүп айтышың керек деп айтылган сөздөр бар. Мен түшкө өтө маани берем чын. Түшкө маани берем. Сизге деле ушул суроо да бар. Түштүкүндө эми азыр эң актуалдуу, эң мындай коозураак, кененирээк жооп бере турган сиз. Ооба, негизи мен жана айтып кеттим, ошо атам түш көргөндө ошол өзү жоруп, өзү айтып, ана мен көбүнчө атам биринчи топтон майып эле да, жетелеп жүрүп, жанында көп жүрдүм да. Өзү акын киши болгон атам. Анан ошондо жоруп, мына жорусаң мындай кылып жору, жеминтип, Айбек айткандай эч кимге айтпа, сууга айтып кой жаман түш көрсөң, балам бул мындай деп. Анан мен аябай түшкө маани берем, түштү ошол көрүп, өзүмчө туруп алып, өзүм күйрөнүп жоруп, ушундай кылыпчы. Анан чындыгында мен түш көрүп жастым, Айбек эке жоруду да, мындай айтканда, оңон чыгарып жоруду. Туура. Ушундай ошол менен айкалышып чыкты. Азыркы ушул нерсеге туура келип турат деп ойлосок болот деп ойлоп атам да. Өзүмдүн баракчама жазбадымбы, бул түштү деле ар кимдин өзүнүн ой жүгүртүшүнө жараша ар кандай нерселер болот экен. Мен негизи өзүм көп түш көрбөйм. Кокустан. Бирок эсимде көбү калат да баягы көргөн түшүмдүн. А негизинен мен түш деле көрбөйм. Уктайм, ойгоном да. Бул деле баягы өнөр баккан, кандайдыр бир эл алдында жүргөн, бир Кудай таалам өзүңөргө ыроологон бир касиеттин аркасында болгон нерселер болуш керек да. Анан дагы бир айтып коеюн. Дагы бир баса белгилеп айтып коеюнчу, ушул айтыштар болуп тарых музейинде эле өтчү эмес беле. Филармонияга эл качан толот, айтыш болсо да ушундай күйүп жүргөн убак айтыш фонду түзүлүп элек кеспеле түш көргөм ошондо. Түш көрүп анан бир орустардын Лада беле машинеси бар, Жигули сыяктуу. Ошол өңү дагы мындай күрөң, өң кадимкидей ушул болуп анан Элмирбек алып атыптыр да. Анан ошону Элмирбекке айттым да, ушундай десем. Машине сая турган убакыт эле боло элек го деди да. Жок азыр эл кирбей, бирок түшүңдө колум кызып, менин колум кызып, айтканы келсин. Болжо эле ишкачты атаганым бар деп мынтты да. Ошо менен жүрүп унутуп калыппыз да, күзүндө Кайырбек деген бир киши бар эле. Ошол Кайырбек машине сайына филармонияда айтыш кылды. Анан эле баягы мен көргөнчү филармония артына өтүп эле сайылган байгеге коюлган машине деп мындай кылсак, ошол мен көргөн турат да. Анан Элмирбек айттым деп, мына ушул мен көргөн түш ушул десем эле, болсун, унчукпа деп калды. Ошо менен алды Элмирбек. Ал эми эски машина экен эптеп түртүп кеттик. Бирок Элмирбек анан мага ошондо мен анан
өзүнүн эң мыкты мемесин берген комузун. Досумун аке сен баягы түшүңө. Деп ошентип ал Элмирбек да баа берчү эле деп экөөбүз эми көп жүрүп калганбыз, билебиз. Билет. Ал киши тирүү болгондо ал деле айтып бермек азыр чынында. Бул эми мындай актанып аткан же мактанып аткан сөз эмес дегеним да. Аны моуну талдайлычы мына. Сойку, зордук, зомбулук, арак ичкен киши жок дейт. Катын калач пикетке чыкпай калган кез экен да. Азыр мына болбосо аялдын баардыгы кырып эле дуулдап чыгып жүргөн кез эле да. Бул негизинен эми ошол убакыттын өзүнүн бир кесиби катары болуп калган эле. Өздөрүнчө команда түзүп ушинтип калган. Анан ушул жанагы бизде денесин саткан кыздар боюнча да бизде буга чейин мыйзам жеңил эле болчу. Ал бир жөн эле бир тартипсиздик катары эле белгиленчи. Анын үстүнө биздин Кыргызстандын өзү жанагыдай бир лабораториянын эксперименти сыяктуу ар кайсы чоң өлкөлөрдүн бизде мындай эксперимент жүргүзө турган лабораториясына айланып калган. Анан бүгүнкү күндөгү ушул болуп аткан түштүн, ушул сиздердин бир жакшынакай жөрөлгөгө кетип аткан замандын оңолушу өздөрүңүздөргө сезилип атабы? Мисалы, өткөн мурунку замандардан бүгүнкү күндөгү алган жакшы олжолоруңуздар эмне болду чыгармачыл адамдар катары? Мен ойлор элем да, кээ бирлерибиз айтып беребиз да, бар. Кой аксагы менен жүздөгөндөй дагы деле катарга кошулгусу келбегендер, пикирге жакшы нерсени көрө албай жүргөндөр көп. Эми бара-бара андан да арылабыз. Биз качан ушу ынтымакка келип, жакшыны дайыма жакшы деп айта билгенде гана кичине адам болуп, эл болобуз го дейм. Азыр көрбөгөндө эмне эң эле жөнөкөй нерсе мына. Жол эрежесин сактоодогу мындай көрүнүп турат. Же болбосо мына сойку, пойку деген нерселер айланайын үйүнүн жанына чейин эле монда жайнап кетчү эле го. Баары ийиндерине кирип жок болгон. Азыр бир нерсе кылсаң журналисттерибиздин деле чаласы көп болчу, баары эле сен кадыр баркыңды тебелеп эле бүт эле жазып эле тиги кар минтип кетиптир, Шекербек тигинтип кетиптир деп эле калпты чынды койгулаштырып эле ура берчү эле. Азыр жок, баары тартипке келип калып атыкпы? Анан ушунун баары сүйүнтөт да. Эми Кумтөрдө көрдүк, бүттү. Ал чоң өлкөдөгү чоң нерсе болду. Эми анын баарын албетте могу келген жаңы бийликтин баарына эме кылып жан өрөп туруп, бүт күчүн топтоп туруп, ошону алар деле максаты ушул болгон экен да. Көрдүңбү? Бир нерсени жасайм деп келишти, жасап атат. Кайра кээде ойлонуп калдым, эми мурдагы бийликте жүргөндөр жүрө эле жашап жүрүшкөн го, эмне деп ойлошумун да. Четтен эмне деген гранттар келчү эле, алар каяка кеткен деп таң каласың. Бир жылы кайсы жыл экен эсимде жок. Контейнерде мектеп куруп деле кол чабышып аткан дуулдап. Азыр эми мен сезгенин айтайын, ошол Кумтөрдө деле кокку Кумтөргө улут ташат беле муну деле кылыша албайт. Аны тек Канада тияктан бир сотко, эл аралык сотко берет, ута албайт дешип жазчу эле го. Алганайын ошо жазгандар деле эми минтсек деп ойлойм да. Ошо жазгандар деле туура эмес жазып алып, кайра өзү мындай бир жазса дейм да. Туура эмес жазып коюптур мен. Мындай экен десе жакшы болмок. Бүгүнкү кийин дагы бир талаш тартыш чоң талкуу болот деп окшойт биз ушул жанагы көрүүчүлөргөчү. Сиз төкмөлүк бул биздин кыргыздын, казактын канчалаган экөөнү жалпылап кошкондо 40 миллионго жакын элдин ичиндеги бир 4000ге жетпеген касиет өнөрүнүн ээсисиз да сиз. Бүгүнкү күндөгү төкмөлүк кандай болуп атат? Себеп дегенде бизде буга чейинки мында кадырын көтөрүп жакшы болуп келат деле, азыр төкмөлүктүн жанагыдай айтышты деле бир каражат табуу максатындагы концерт катары пайдаланып бараткан жоксуздарбы? Мен ушуну сурайынчы. Туура, бул нерседе мына Замирбек агабыздан кийин төкмө чыкмай, төкмөлөр калбай калды, 4 төкмө эле калды эле, андан кийин жок деген нерсе болгон. Бирок баягы
куш канаты менен учуп куйругу менен конуп ошол жеймиз деп бирдемени айтып калышчу да. Ой, казактарды ушинтип байга сайып, мына Назарбаев президент өзү киришип отуруп ушинтип мына өнүктүрүп алды. Жасма акындардын деле төкмө акын кылышып 200-кө чейин акыны болуп кетти деп, анан ошодон кийин Садык акабыз чыгып мына ошол өзүнүн чөнтөгүнөн каржылап отуруп акындар чыкты да. Кыргыздын канында бар экен азыр мына акын деген, Кудайга шүгүр, мыкты акындарыбыз көп болду. Бирок ошол сиз айтканда эми бир эле байге үчүн эмес, көбүнчө эми байга үчүн дагы болуп кетип атат. Мынча миллион болсо барам, же мынчага барам. Мына Айбеке билет, бизде тойдо биздин убакта бир жерде бир жайгашкан имаратыбыз жок. Тойго чакырса барып бир Кытайдын калпагын кийгизип, Кытайдан жасалган эптелинген калпак болчу ал убакта, анан чапанды өрүп туруп пакетиңе нан салып жөнөтүп койчу. Азыркы мына акындар мен $5 барам, $600 менен сүйлөп, сиз барбайм деп калган убак. Ошол эми биздин айтыш фонд түзүлүп, айтыш фонддон ошол иштеп, күнү түнү Элмирбек көп нерсени кылып, ошодон анан эл мына алдында да айтышты, кайра эл ошол кызыгуу арткандан кийин, чыккандан кийин акындарга көп суроо талап болгондон кийин ушинтип баштайт экен да. Бул эми биздин ошол убактагы эмгек аркылуу мына аталарыбыздын, Ашыралы Тууганбай аталарыбыздын сабыгы аркылуу өтүп, билбейм, азыр эми мыкты ар ким өзүнүн деңгээлин таап. Ортодо мындай болуп калган. Ортодо айтыш болот деп жарнамасы элге чыкканча тааныш билиш менен билеттер сатылып кетчү. Алып кетчү, өзү талап ушундай. Кече күнү айтышка билет албайсыңарбы деп филармониянын оозунда эжелер мындай кабат-кабат кылып көтөрүп калыптыр да. Бул ошол орто жоондон кайра ылдыйлап бараткан жокпу? Кадырын кетип бараткан жокпузбу? Себеп дегенде удама уда тез болуп атат. Балким баягы жаш акындар чыгып ушул нерсени кандайдыр бир, мындай орусча айтканда, бизнеске айландырып бараткан жокпу? Мен ушул нерсени сурайын дедим да. Бирок бул чети Замирбек атабыз дагы айтып калат, акындардын бул өтө акын деген эми бул шоу эмес. Өзүнүн наркы менен болуш керек. Аны эл сагынып калган убактарда улам коюш керек деп. Азыр эми биздин бар акындарыбыз жетилип калып, ар ким өзүнүн жеке концерт койбоду. Быйыл Кудайга шүгүр көп эле акындарыбыз койду өзүнчө жеке. Анан кайра бир айтыш болду. Анан балким ошондой же ушул сезондагы мондой убакта да эл акындардын көзү көбүнчө күздө болот да. Балким ушул мезгилге да болуп аткан чыгар. Бирок эми эл азыр акынды, айтышты сүйүп күйүп турган учуру. Анан сиз айткандай ал жагына да кошулуп кетем, бирок көбүнчө жанагындай болуп кетип атат. Шоу дагы бар. Айбеке, чыгармачылыкта ортодо бир тунугу кылып, жакшы жанагыдай эргүү менен дээрлик баягы эстрада жок. Өзүңүздүн мурдакы эстрадада ырдап жүргөн ырларыңызды дагы ошол фортепиано, скрипканын коштоосунда кылып өткөрдүңүз, өзүңүздүн профессионалдуулугуңузду элге далилдедиңиз да. Бул жакшы, эң сонун керемет. Биз күткөндөн да жакшы концерт болду концертиңиз. Эми мындан ары кандай кылып концерт коесуз? Же жалаң ушу терме менен Айбек Карымовду дастанчы катары көрөбүзбү? Кандай кылабыз? Мындай дейм, азыр дагы минтем деген мындай кылып коем деп айтуу кыйын, себеби мен аны ойлону элекмин. Дагы биринчи ойлонуп, эми дагы кандай концерт коем деген ойлорум бар. Мен да азыр күнүн үстүндө иштеп атам. Анан эгемендүүлүккө карата Атабейитке кайрылуу бир чоң теманы козгоп алгам. Муну симфониялык оркестр менен бир чоң иш-чара өткөрөм. Ал жерде Алтайдан Аян деген бир күндүн бет ачаары, Каганат күнүгө бет ачаары кылып койгом. Жана ошондой эле ошо Атабейит реквием жазгам. Азыр ошону Асия Жылкыбаева экөөбүз ноталарын, партитураларын жазып атабыз. Буюрса ошол иш-чаранын үстүндө иштейм азыр. Бул өтө маанилүү. Атабейтке кайрылып жүрөм. Ошо Атабейтте 5 жылдан бери иштеп атам. Ошол ишке ашырышым керек. Муну 30 жылдыкка аракет кылдым эле. Кыла жетишпей калдым да.
түшүңүздөр туш келген касиеттүү кадырлуу биздин агаларыбыздар, элибиздин эркесиздер бүгүнкү ушул берүү менен өзүбүздүн кыргыз элине каалоо тилектерди каалап койсоңуздар. Эмесе элиме айтарым эми чында кыргызда жакшы сөз бар. Оозубузду куу чөп менен арчыбайлы дегенчи. Жакшыны жакшы деп, жакшы тилек кылып, жакшы түш көрсөң жакшылыкка жооруп жашай берсек, алдыга жылабыз. Кудайга шүгүр, өнүгүп келатабыз. Ушул жолубуздан тайбайлы деп Кудайдан бир тилек кылалы. Мен жанагы былтыр Кара Кыргыз автономиялуу болгондо 100 жыл болду. Ошон 100 жылдыкка Кара Кыргыз деп ыр жазгам да. Ошонун аяк жагын мындай деп бүткөн, ошо менен бүтүрүп коеюнчу. Ар кайсы агымдинге айлантпа башың кыргыз, алардан да улууго жашың кыргыз. Кайгылым кайдоордо бар экениң, карасаң көрсөтүүдө ташың кыргыз. Арыбачы кара кыргыз. Аталардын жолу бар даана кыргыз. Урпактарга өткөрүп бериш үчүн ушул доордо канеми жара кыргыз. Арыбачы туурум кыргыз. Айтканга туура эледир мунум кыргыз. Ата тектер күтүүдө түш жолго деп, андан алга башта улуу кыргыз. Чоң рахмат. Тилегиңиз Баракелде. ардактуу биздин көрөрмандар, кийинки көрсөтүүгө чейин аман болуңуздар.